Кандайсыңар группадагылар? Мен бул группага жаңы эле кошулдум. Чайды жаңы эле алып ичип көрөйүн деп биринчи жолу чай алдым. Эме меники диабет, ошого көп эле оорулар бар да. Анан очищающий чайдан 2 күн удасы менен ичтим. Анан кечинде 1 стакан эме ичкем. Диабет чайын ичкем. Анан эртең менен өлчөсөм 5-9 болуп калыптыр. Буга чейин мен күнүгө дневник жазам. 16 жылдан бери эмемин диабет менен жабыркайм. Ошого эртең мененкисин турганда 7ден ылдый такыр болчу эмес. 7, 8, кээде 8, 1, 8, 5, 9 ушундай болуп кетчү. Анан өзүмө таң калдым ошо. Ишенбей аткам. Диабет чайын диабетиктер алып ичкиле обязательно. Сахарды аябай чүрүү ийгенге дагы болбойт биздики ошондой. Анан негизгиси улам сахарыңарды өлчөп коюп ичсеңер болот экен. Мен бүгүн дагы ичтим, эми кечкисин өлчөйм. Күнүгө мен дневник жазам. Бияктан докторго көргөндө дневник обязательно алып барыш керек. Ошо мен ыраазы болуп калдым. Диабет чайын мен өзүм ичип, өзүм таң калдым.